Бишкекке Москвадан 425 кыргызстандык учуп келди. Арасында медиктер бар. Кече 19-июлда Аэрофлот Россия авиалиния авиакомпаниясынын Москва-Бишкек багыты боюнча чартердик каттамы менен Бишкекке 425 кыргызстандык учуп келди. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын Тышкы иштер министринин басма сөз кызматы билдирет. Маалыматка ылайык учуп келгендердин арасында 33 жаш бала жана 21 медик бар. Бул каттам дүйнөдөгү коронавирус инфекциясынын пандемиясынын жайылышынан, чек аралар убактылуу жабылышынан жана эл аралык жүргүнчү ташуу авиа билдирүүлөрүнүн токтошунан улам чет өлкөдөгү Кыргызстандын жарандарын кайтаруу боюнча жүргүзүлгөн иштин алкагында Кыргыз Республикасынын президенти жана өкмөтүнүн тапшырмасын аткаруу үчүн Россия менен Кыргызстандын тышкы саясий ведомстволорунун жетишилген макулдашууларынын негизинде ишке ашырылган. Учакта орундуктардын саны чектелүү жана Кыргызстанга кайтууну каалаган жарандар көп болгондуктан бул каттамга жүргүнчүлөрдүн тизмеси кыргыз диаспорасынын өкүлдөрүнүн, Кыргыз Республикасынын ички иштер министринин Россия Федерациясындагы өкүлчүлүгүнүн жана элчилигинин кызматкерлеринен турган комиссия тарабынан түзүлгөн. Кыргызстанга төрөтү жакындап калган кош бойлуулар жана жаш балдары бар аялдар, ошондой эле мекенине чукул түрдө кайтышы керек болгон себеби бар жарандар, оор илдеттери барлар, жакында эле хирургиялык операция жасаткандар, жакындарынын кайтыш болушу жана башка оор турмуш кырдаалдарына кабылгандар киргизилген. Белгилей кетсек, бул каттам менен ошондой эле Кыргызстанга Россиядагы мекендештердин арасынан 21 адамдан турган практик мед кызматкерлердин тобу коронавирус инфекциясы жана өпкө сезгениши илдети менен ооруп жаткан бейтаптар дарылап жаткан кыргыз медиктерине чын ыкластан жардам берүүгө кошулуу үчүн келишти. Чет мамлекетте жүргөн кыргыз жарандарын Кыргызстанга кайтарып келүү боюнча иштер улантылып жатат. Каптагаев шайлоо жылсын дегенде конституциялык эмес жол менен бийлик алмашуусуна шарт түзүүдө. Парламенттик шайлоо жылдырылсын дегендер президентти мыйзам бузууга түртүп жатат. Мындай пикирин саясатчы Эмилбек Каптагаев Facebook баракчасына жазды. Билип же билбей парламенттик шайлоону жылдыруу керектигин айтып жаткандар президентти конституциялык чектен, укук талаасынан чыгууга жана легитимдүүлүктү жоготууга түртүп жатышат. Муну менен кезектеги конституциялык эмес жол менен бийлик алмаштырууга түзүлүүдө деп жазган саясатчы. Соңку учурда күздөтө турган жогорку кеңештин шайлоосунун тегерегинде ар кандай талкуулар орун алып келет. Айрымдар пандемия шартында шайлоонун кереги жок, ыксыз каражат коротуу десе, айрымдар шайлоону жылдырууга мыйзам жол бербестигин айтышууда. Камчыбек Ташиев: мени маркум Адинай дарылаган эле, анын тагдырына бейтаптар күнөөлүүбүз. Ыктыярчы, медицина кызматкери болуп иштеп жүрүп каза тапкан студент Адинай Мырзабекова экс-депутат Камчыбек Ташиевдин дарыгери болгон. Бул тууралуу саясатчы Регион телеканалына берген маегинде билдирди. Анын айтымында Гансиде убактылуу ачылган ооруканада келинчеги менен бирге дарыланып чыккан. Ошол учурда Адинай мени дарылады эле да. Ооруканада 5-6 күн болдум. Ал убакытта Адинай мени тынымсыз карап атты. Анын тагдыры ушундай болуп калганына биз бейтаптар күнөөлүү болуп калдык, деди Ташиев. Ал белгилегендей, Адинай Мырзабекова узун бойлуу, жакшынакай кыз болчу, тез кыймылдаган, өтө ийкемдүү, тарбиялуу кыз болчу. Бир күнү көз айнегинин беттерин тер басып, ушундай кыйналып калганын байкадым. Анан мен кызым көз айнегиңди алып дем алып кичинеси алып алчы десем, жок байке, азыр чечсем болбойт, кезметим бүткөндө чечем деген эле. Кыйналып кысталып, бышып чуркап иштеп жүрөт. Ал акча же даңк үчүн чуркаган жок, ооруп калгандарга жардам берсем экен деген ички сезим менен жүрүп, өзүнө карай албай калды. Өзүнүн ооруганын сезбей кете берди, деди Ташиев. Ал бардык дарыгерлерге ыраазычылык билдирип, пандемиянын аягына чейин чыдамкайлуулук менен туруп берүүсүн суранды. Чубагажы Жалиловдун акыркы макаласы жарыяланып, аны кимге арнап жазганы белгилүү болду. Мурдагы муфтий, Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубагажы Жалилов ооруканага бараардын алдында, тактап айтканда 10-июлда жазган макаласы шакирттери тарабынан жарыяланды. Анда Жалилов дүйнөдөн өткөн Бишкектин казысы Молдо Садриддин ажын эскерип, өзү да ал жайга барууну самап турганын билдирген. Шакирттердин айтымында Чубагажы ушул макаласынан кийин өзүн жаман сезип, достору аны ооруканага алып кетишкен. Төмөндө Чубагажы Жалиловдун эң соңку эскерүүсүн өзгөртүүсүз берилет.
Тирүүсүндө олуялардын тирүү үлгүсү болгон маркум Азирети Абдусаттар ажы устатыбыздын өрнөгүндө жашаган, өзүндөй мукам кыраат кылган. Ошол илгертен бери теспенин таштарындай бир кылка такыбалыктын таасиринен чыкпай келаткан санжыргалуу тукумдун туусу болгон. Бийлик менен адамдардын денесине эмес, илим ыйман менен пенделердин жүрөктөрүнө аарулук менен асылдыктын нурун чачкан берекелүү улуу очоктун дагы бир мураскери Молдо Садыреттин ажы чын жайга, такыбалар барганга шашчуу жайга, кылган ибадат менен ыкластан ыраатын көрөр жайга кетти. Аалымдар пайгамбарлардын мураскорлору, Садыреттин Дамла пайгамбардын ак мураскору, жүздөгөн хадистерди жатка айткан, кутуп ситаттардан дарс айткан, медресе кармаган, кармап эле тим болбостон машайыктыгын кошо кармаган, аалым болуп магдырабастан акысын берип тээ багымдаттын алдынан баштап куптандан кийинки убакытка чейин таалим, музакара, тадристен колу бошобогон жан эле. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айткан: "Мен көркөм адеп ахлакты толуктоо үчүн жиберилдим." Садыреттин Дамла устазым көркөм адеп ахлактын ээси эле. Бирөөгө бир катуу айткан уккан эмесмин. Бир жолу Борборлук мечиттин шыбынан суу өтүп жатыптыр. Эмнеге Бишкек казысы Садыреттин Дамла оңдотуп койбойт деп дарстарымдын биринде олуттуу түрдө сын айткам. Ал сынды насаат медианын 1,5 миллиондон ашуун катталуучусу угуп, алар дагы 2-3 адамга жеткиргенде укпаган адам калган эмес. Молдо Садыр шыбын оңдотмок түгүл, Борборлук мечиттин устун толук жаңы жаптырып, Молдо Садыр ачуусу келип сизди урушту деп айтып койгула дептир мага. Элге жарыя кылбай жеке айтса деп ачууланса керек, ушунчалык деңгээлде ачууланат эле. Эми анчалык жарыя айтпасаң, балким толук жабылбастан шыптын ошол эле жери бүтөлмөк го деп ойлоп калдым. Молдо Садыр досум өтө ишенчээк адам эле. Ким эмне айтса эле ошондойбу деп ишенет эле. Бир жолу бейтааныш эле бирөө телефон чалып: "Мен баланча дегенмин, мени тааныйсыз Дамбылда. Мага азыр өтө зарыл ушул буюм керек болуп турат. Такси жиберем, берип жибериңиз" деп айтса, кайран казыкем шымааланып таксиге буюм жүктөп жүрсө, ал кишинин кеңешчиси бир тактап коеюн деп сураса, таксист өзү качып жок дейт. Көрсө жөн эле бир шылуундар ошентип элди алдап жүрүшчү экен. Ушундай ишенчээк жан эле. Садыр Дамлам экөөбүз устаз шакирттиктен сырткары дос дагы элек. Достугубузду көрө албагандар көп болду. Бир жол ичинде кутуму бар бирөө мага келип: "Сиз кайсы бир жыйналышта үндөбөй эле олтуруп берсеңиз, Молдо Садыридин ордун алып беребиз" деп жылаандын башын кылтайткан. Дароо эле так десе жок дедим. Молдо Садыритке да дароо айттым. Анткени алардын жаман ниети ишке ашканын каалаган жерим жок эле. Молдо Садырге да ушуга окшогон жарамсыз нерселерди айтышып, бизди араздаштырганга аракет кылышчу. Биздин достугубуз дайыма сакталуу кала берди. Кудайым өзү шерменде кылбасын. Садыр Дамлам, сизди Азирет Абдусаттар ажы устатыбыздын жанына жерлегени кичимекенге алып кетишти. Тирүүлүктө деле, башкасында деле коңшунун жакшы болгону жакшы эмеспи? Сизди өзүм жакшылап жууп, ару кепиндеп, аспиеттеп колдонгон Уут Камбуди атырымдан себелеп узатсам жакшы болор эле. Бирок мен азыр камактамын. Жөнүкөл менен асмүкөл, мурунга тыгып дем алчу көл менен кургатып, курут кылынган таблетка үкөлдөрдүн камагындамын. Сүйлөйүн десем оозум толо жөтөл. Колум менен бирдеме чиймегилеп, ошону менен коштошуу кебимди айтып жаткан кербезим. Казыкем, пайгамбарыбыз алейхиссаламга салам айтыңыз. Мен үчүн да бир кучактап коюңуз. Кандай бактылуу пенделеңиз. Ал затты көргөндө, учурашканда бардык чарчоолоруңуз кетет, өзүңүз өмүр. 10.07.2020 деп жазылган маркумдун акыркы макаласы. Эске сала кетсек, Чубак Жалилов 2 тараптуу пневмонияга кабылып, 11 июлда түнкү саат 2:50 45 жашында көз жумган. Анын сөөгү кичимекени болгон Базаркоргон районунун Баймундуз айылында жерге берилген. Министрлик: өлүм азайып, тенденция жакшы жакка бурулууда. Кыргызстанда коронавирустан каза болгондордун көрсөткүчү төмөндөп, жакшы тенденция байкала баштады. Бул тууралуу 20-июлда Саламаттык сактоо министринин орун басары Мадамин Каратаев онлайн брифингде билдирди. Кудайга шүгүр, акыркы күндөрү өлүмдүн көрсөткүчүндөгү тенденция жакшы жакка бурулуп жатат. Өлүмдүн көрсөткүчү акыркы суткада тастыкталган COVID-19дан 2 адам, бирөө Бишкекте, бирөө Ош шаарында. Ал эми лабораториялык жактан тастыкталбаган COVID-19дан 32 адам көз жумду. Эпидемия башталгандан берки жалпы көрсөткүч 1037 адам болду. Бүгүнкү күндө стационарларда 13201 адам дарыланып жатат. Алардын арасында реанимациядан которулгандар да бар. Тенденцияны көзөмөлдө кармап жатабыз. Соңку бир суткада ооруканаларда коронавирустан жалпысынан 34 адам көз жумду. Буга чейин бул илдеттен каза тапкандар боюнча эң жогорку көрсөткүч 15-июлда катталып 84 адамды түзгөн. 17-июлдан тартып Кыргызстан пневмонияны да коронавирус катары каттай баштады. Коронавирус анализинен табылгандар да анализи таза чыгып, бирок өпкөсүнөн кагынып жаткандар да бар. Эми COVID-19дун бирдиктүү статистикасына кирет. Лабораториялык тастыктоочу бар COVID-19-2, лабораториялык тастыктоосу жок, бирок белгилеринен жана рентгенден
менен билинген COVID-19. Жалпысынан коронавирус эпидемиясы башталган март айынан бери Кыргызстанда бул инфекция 27143 адамга жукту. Алардын 13109-у айыгып чыкты, 1037-си каза тапты. Мен Кудай тарабынан жөнөтүлдүм, адамзатты илдеттен сактап калам деген өзбек жараны. Кытайдын Өзбекстандагы элчилиги Самаркандда пайда болгон пайгамбар тууралуу комментарий берди. Өзүн Кудайдын элчисимин деген самарканддык тургун адамзатты коронавирустан сактап калуу үчүн илдеттин мекени болгон Кытайга баруусу керек экенин айткан. Бул тууралуу Кун Уз жазып чыкты. Эске сала кетсек, интернетте эркек кишинин кайрылуу видеосу тараган. Анда ал Кудай тарабынан атайын жиберилгенин, аданда адамзатты коронавирустан сактап калуу анын гана колунан келерин, ошол себептен ал Кытайга баруусу керек экендигин айткан. Биз Самаркандда пайда болгон Кудай элчисине көңүл бурдук. Ал адамзатты илдеттен сактап калуу максатында Кытайга киргиси келет деп билдирди элчилик. Биздин оюбузча бул илдетти жеңүү үчүн акылмандык менен бүткүл адамзаттын биригишкен күчү керек деп эсептейбиз. Эске сала кетсек, Кытай пандемияны мекен эмес, ал жөн гана биринчилерден болуп илдет тууралуу кабарлаган өлкө. Мындан сырткары көптөгөн илимий изилдөөлөр көрсөткөндөй, коронавирустун жаңы түрлөрү башка аймактардан Кытайда илдет чыга электе эле пайда болгон. Илдеттин жаралган жери так көрсөтүлө элек дейт элчилик. Самарканд областынын ички иштер бөлүмү кызматынын маалыматына ылайык, Кудай элчиси Афганистанда согушка катышып, согуш учурунда башынан жаракат алган. Ал 1962-жылы Самарканд районунда туулган. Самарканд областык психиатриялык диспансери анын психикалык абалын текшерүү милдетин алды.